Адамдар ойлойт, мен акыл эсим көп, менин пулум бар, мен башка, мен красавчик, мен күчтүү, мен күнүгө машыгам, менин пулум бар, мен андай мындай, мен бактылуумун деп жок. Бүтүндөй дүйнөнүн бардыгына акыл үйрөткөн бирөө болгон, Дейл Карнеги деген. Кантип досторду өзүңө топтойсуң, кантип адамдарга таасирдүү болосуң, кантип жашайсың, айтып жашаганды үйрөтөт. Тагыраак айтканда, кантип бактылуу болосуң дегенди үйрөтөт дагы. Өзү бечара бактысыз болуп, асыны өлгөн адам. Адам бирөөгө бакыт бериш үчүн өзүндө биринчи бакыт болуш керек. Арабтар айтат, факиду шей ла юти. Өзү жок жоготкон адам аны кантип бирөөгө берет дейт. Бирөөгө 10 сом бериш үчүн жоктон чөнтөгөндө 10 сом болуш керек го. Аны өзүңдө кокотуң чөнтөгөн кол салсаң нарагы көрүнүп турса, сен кантип бирөөгө 1 тиын бересиң? Ошон үчүн дин жок адамдар, дин карманбаган адамдар сени бактылуу кылам десе, ага умуман ишенбеш керек. Ал сени алдап атат. Динде бактылуулук бар, андан башка жерде бактылуулук жок. Ага келиштик бардыгыбыз. Бирок дин дегенде эмне? Динди каяктан алабыз дейбиз. Абдуллах ибн Мубарак Марвази